Урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу чакырылгандар, Бишкек шаарындагы смог маселесин мен айткандай эки нерсе менен гана чечсек болот да, 60-70%. Жергиликтүү Бишкек шаары менен Ош шаары муну күчү жетпейт, өзү жалгыз чече албайт. Муну баарыбыз жардам беришибиз керек. Өкмөт, жогорку кеңеш, бардыгыбыз, жарандык коом, эл өзү биринчи жардам бериш керек. Ошондо гана бул смог маселеси чечилет. Алып келип аткан биринчиден эки себеби бар. Кышында бул эмне үчүн кышында смог болуп атат? Бул жылуу аба чыкканда муздак аба басат. Анан көмүр, новостройкалар, андан кийин машина катализаторлор. Эгер көмүрдү мына Динара сенин айткандай жанагындай жаңы технология менен иштетсек, жаңы новостройкаларда муну чечсе болот, катализаторлор. Кичине эрк керек, катуураак күч керек. Ошон үчүн президенттен биз кайрылуу жасап суранып аткан себебибиз ошол. Комиссия түшүш керек, чрезвычайный ситуация комиссия түшүш керек. Ошол комиссиянын негизинде бардык мамлекеттер, органдар кириш керек дагы бул маселени чечиш керек. Бул маселе 1-2 жылда чечилбейт, бул маселе 5-6 жылда чечиле турган маселе. Газпром менен чогуу көмүр, мына кыргыз көмүрү менен, ТЭЦ менен, Министерство энергетика, Минприрода бардыгыбыз чогуу чечмейинче бул маселе чечилбейт. Бул маселе жалгыз эле Бишкек эмес, эми Ошто да пайда болду. Ушул эки чоң шаарды ушул жалпы бир комиссиянын негизинде конкреттүү иш-чара пландары менен гана чече алабыз. Башка түрдүү болбойт бул. Ар бир келген, побочный кичинекей майда чүйдө иштер бар, анын мэрия өзү кызмат аткарып атышат. Минприрода аткарып атат. Анан акырында токтомго келгенде, биз токтомго да сунуштарыбыз бар. Катуу эле жана мыйзамдык талаптарды Минприродага көзөмөл ишин бериш керек. Жерге, сууга, абага зыян келип аткан иштердин ар дайым көзөмөлдөө функциясын кайра беришибиз керек буларга. Дагы бир нерсе, биз жакындагы мында спутник шаарлардагы немелерди албай атабыз. Кантки цементный шифрдан чыккан түтүндү карагылачы. Тияктан бери келип туруп ушу Бишкектин ичине чейин кирип атат ошол зыяндуу түтүн. Аны караган эч ким жок. Кантки цементный шифр Ысык Ата району менен Аламидинди каптап келип туруп Бишкекке кирип бүт. Мына өзүңөр ишенбесеңер азыр чыгып көргүлөчү, азыр көлдү көздөй. Аны караган эч ким жок, экология. Эмне үчүн аны карабайсыңар? Сокулуктан кирип атат Бишкекти көздөй. Аны эмне үчүн карабайсыңар? Комплекс иш-чара, мына Канский цементный шифрный завод, мен дагы бир жолу айтып коеюн. Түтүнүн карасаңар каяка келип атат, каяка чейин. Буга эч ким тие албайбы, муну токтото албайбы мисалы. Ушулардын баарын карашыбыз керек. Болбосо болбойт. Баарыбыз шаарда жашап атабыз, ууланып атабыз. Тез арада бир чечимге келели, рахмат.